Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн математикадан 4-чейректеги 2 сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде машыгуу сабагы. Бүгүн сабакта майдалоо ирилетүүнүн эрежесин кайталап, аларга карата мисалдарды чыгарууга машыгабыз. Балдар, эмнени байкадыңар? Ооба, бул жерде чоң чембирдиктен кичинесине өттүк. Демек, чоңдуктун бир ченинен андан кичинесине өтүү майдалоо деп аталат. Кийинки жазууга көңүл бурабыз. Бул жерде тескерисинче кичине чембирдиктен чоң чембирдикке өттүк. Демек, кичине чембирдиктен чоңуна өтүү ирилетүү деп аталат. Майдалоо менен ирилетүүнүн эрежесин кайталап алдык. Эми китептеги 873 мисалдын чыгарылышын байкап, түшүндүрүү менен чыгарабыз. 5 метрди сантиметрге майдалайбыз. Бул жерде биринчи метр менен сантиметрдин өз ара байланышын эсибизге алалы. Метр сантиметрден 100 эсе чоң болгондуктан 5ти 100гө көбөйтүп 500 сантиметрди алабыз. Демек 5 метр 500 сантиметрге барабар болот. Эми 2 килограммды граммга майдалайбыз. Килограмм граммдан 1000 эсе чоң болгондуктан 2-ни 1000ге көбөйтүп 2000 граммды алабыз. 2 килограмм 2000 граммга барабар болду. Кийинки мисалга көңүл бурабыз. 400 сантиметрди метрге ирилетебиз. Бул жерде сантиметр метрден 100 эсе кичине. Демек, 400дү 100гө бөлүп 4 метрди алабыз. 400 сантиметр 4 метрге барабар болот. Акыркы мисалда 5000 граммды килограммга ирилетебиз. Грамм килограммдан 1000 эсе кичине болгондуктан 5000ди 1000ге бөлүп 5 килограммды алабыз. 5000 грамм 5 килограммга барабар. Бул мисалдарды чыгаруу менен майдалоо жана ирилетүүнүн эрежесин чыгарабыз. Эрежеге көңүл бургула. Чембирдиктерди майдалоодо же ирилетүүдө ошол чембирдиктердин байланышы эске алынат. Мисалы, 1 метрде 10 дециметр бар. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Демек, эки жазууда тең, барабардыктын оң тарабы сол тарабынан 10 эсе чоң. Андыктан майдалоодо оңго көбөйтүп, ирилетүүдө оңго бөлүү керек. Кээ бир чембирдиктерди майдалоодо 100гө же 1000ге көбөйтүү, ирилетүүдө 100гө же 1000ге бөлүү керек. Эми жогорудагы эрежелерди эске алып, 874 өз алдыңарча иштегиле. Бул жерде бардык чоңдуктардын чембирдиктери берилген. Силер ошол чембирдиктердин өз ара байланыштарын эске алышыңар керек. Кийинки тапшырмага көңүл буралы. Маселе: жашылча дүкөнүнө 20 килограммдан 8 ящик помидор. Андан 2 эсе аз бадыраң түштү. Дүкөнгө бардыгы канча килограмм жашылча түшкөн? Бул жерден биз негизги сөздөрдү табалы. Ооба, бул жерде негизги сөздөр помидор менен бадыраң. Демек, помидор канча экен, бадыраң канча экен? Биринчи эмнени табышыбыз керек. Экинчи эмнени табабыз жана үчүнчү эмнени табабыз. Маселенин кыскача шартын түзүп, чыгарылышын кааласаңар айрым-айрым, кааласаңар татаал туюнтма түзүп чыгарсаңар болот.
Анан маселени акырында сөзсүз текшерип койгула. Кийинки тапшырма 876 мисал. Бул жерде геометриялык маселе берилген. Тик бурчтуктун узуну 16 сантиметр, туурасы андан 4 эсе кыска. Тик бурчтуктун аянтын тап. Бул жерде тик бурчтуктун узуну 16 сантиметрге барабар. Ал эми туурасы андан 4 эсе кыска экен. Демек, эсе кыска дегенде бул демек эсе кичине деген сөз. Демек 16-ны 4-кө бөлүп туурасын табабыз. Андан кийин анан аянтты табабыз. Бүгүн биз аттуу сандарды майдалоо ирилетүүнүн эрежесин кайталадык. Ага карата мисал маселе иштедик. Силерге үйгө тапшырма 877, 878, 879 мисалдарды өз алдыңарча иштейсиңер. Сабагыбыз аягына чыкты. Эмки жолугушканга чейин саламатта болгула.